Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада дегеле Россияда эмгектенип жаткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Бүгүн адаттан сырт контент болмокчу. Негизи сиздерге бизнестерди тартып жүргөн болсом, рекламаларды жана башка нерселер бүгүн өзгөчө Жети Дубандын эли чогулуп ушул Мурас тойконасында түлөө өткөрмөкчү. Түлөөнүн маанилери аябай чоң, билесиздер. Түлөө Кудайы деп коет бизди кыргыздарда. Ошону уюштурган, элди башын бириктирген менен уюштурган агаларымдан бир катар интервью алалык. Жүрүңүздөр, видеого лайк басып, группалар менен, контакттар менен бөлүшө кетиңиздер. Ассаламу алейкум, Улан ака, кандайсыз? Ассаламу алейкум, жакшысыңарбы? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Баарыңарга салам. Эми түлөө боюнча ушул элибизде жерибизде тынчтык болсун деп өткөн кеткендерди ушу эскерип, бүгүн кече мал союп, бүгүн мынакей жыт чыгарып, ушу 300 адам ушул жерде Мурас ресторанында ушу биздин балдар болуп топтолуп түлөө өткөрүп атабыз. Мындай түлөөнү биз жылда өткөзүп келебиз. Bundan сырткары ушу балдар болуп кичине аксакалдарга чай беребиз, жетим жесек жардам беребиз колубуздан келишинче. Бул эми бул балдар коомго катышкан балдар бар, коомго катышпаган балдар бар да. Биз бир өзүчө кичинекей бир топпуз, 15 балабыз. Ошол бүгүн ушу ортодон кылып ушу төлөө кылып атабыз. Андыктан азыр мына төлөө башталат. Келипсиңер, сиз да куш келипсиңер. Ушу катышып, самый главный ушу элибизде жерибизде тынчтык болсун, баква жашоо болсун. Алыста жүргөн мекендештерибиз, алтын баштар аман, 12 чөз бүтүн болуп, элибизге жерибизге кайткан насип кылган болсун. Бири-бирин алдабай, биримди ынтымакта, талашпай, тартышпай, ушул биримди ынтымак. Ушу тынчтык керек бизгечи. Дөөлөт манасчыбыз келип калды, кел. Дөөлөт манас. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Арбаңыздар, эми мына Улан мырза баштаган, Сүйүм мырза коштогон ушундай жакшы түлөө демилге буга чейин да болуп келген экен, башталып атат. Анан Бакай атабыздын сөзү бар. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет деп. Ушу чет элде жүргөн кыргыздардын башын бириктирип, өткөн кеткен аталарга ушу кыргыз каганатын түптөгөн аталардын баарына бата кылып аткандын өзү бул жакшы саамалык. Ушу кийинки жалпы элге үлгү болуш керек. Ошо биримдикте, ушу иш жакшылыкта улана берсин. Ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Şu tülöөнү баштадык. Куран окутуп, жакшылыктар болсун, мекенибизде тынчылык болсун, ийгиликтер коштоп жүрө берсин деп аксакалдарга, жакшы элдерге чай берип коелук деп чечтик. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ассаламу алейкум туугандар. Ошо бүгүн түлөө кылган табыз Кудай бурса элден бата алып коелу деп. Бата менен бул негизи бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жерге көгөрөт дейт. Ошого карап мына бир туугандарыбыз менен ушу жакшынакай бир элден бата алып коелу дедик. Ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Кайсыл коом жетекчиси болосуз, каяктан болосуз? Жабат коомунун жетекчиси Улан байке менен чогубуз. Барыбыз буюрса бүгүн ушу түлөө өткөзүп атабыз. Барыбыз элибизде тынччылык, аманчылык болсун, жакшылыктар болсун. Ушу эл келген эл ыраазы болуп атасын берип кетсин. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум салам, жакшы. Ушу атым Азамат, Жалаат коомунан болом. Коомчулукта жүрөбүз. Ушул жыл сайын биз элге кызмат кылып, бир-эки кичине топ балдар менен түлөө өткөзүп келебиз, аксакалдарга чай берип, жана айтып кеткендей. Ошол элибизде, жерибизде тынчылык болсун, журтубуз аман болсун, бөтөн жерде жүрөбүз, элдер оорубасын. Ушул кичине кече мал союп, түлөө өткөзүп коелу деп, жылдын башында, анан жылдын акырында ушундай балдарды Жети Дубандан топтолгон балдардын ниетибиз бар. Ошону бүгүнкү кечени өткөзүп коелу, жакшы болуп кетти эле. Ишиңизге ийгилик. Мына караңыздар, эл журт аябай көп келе атат. Бул жерде аттуу баштуулар көп негизи. Коом жетекчилери, ошол мына Сүйүн дамла, мына мен тааныгандар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Насызбы? Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Мына эжекелерибиз келип атат, мына караңыздар. Бул жерде Жети Дубандын активисттери, коом жетекчилери
Бул жерде азыр 300 адамдык түлөө өткөрүлүүдө. Караңыздар, 300 адам бүгүн Кудай кааласа элге бата дуа кылып, өткөн кеткендерге буюрса Куран окулат буюрса алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болтуруңуздар. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Жақшы ниетте, жақшы тілекте, жаратқан Аллах Тааладан рахматынан, мейірімінен үміт қылған мақсатта Москвадағы мекендештерімізді, ақсақалдарды, ағаларымызды, енелерімізді, эже қарындаштарымыздың башын біріктіріш мақсатта өткендерге дуа тилават қылыш, өткендерді даңқтамайынша тирулер бақталбайды деген жақшы ниет, жақшы мақсатта жайған дастархандарды Аллах Таала қабыл қылып, ушунун уюштуруучусунун башында тургандарға Аллах Таала разы болгон болсун. Allah'ım qaysı niyette, qanday tilekler olgan bolsa Allah'ım kabul olgan bolsun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Bugün abdan barımızga kuvarışlı gün sebebi kılın qaratkan Kırgızdın ulu saltlarının biri, atamızdan kalan saltlarının biri tülөө. Kırgızlar atalarımız aytқан тилөөдө ошол тилөө жакшы салтыбызды баштап аткан улан энеңиз баш болгон уюштуруучу жигиттерге бардыгыңыздарга ушул отурган баарыбыздын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Абдан ыраазыбыз. Алыстактан бери келе жаткан жердин адамзаттын тарыхында көптөгөн мамлекеттер пайда болуп, көптөгөн элдер пайда болуп, көптөгөн улуттар пайда болуп, ошолордун бардыгы жок болуп, мына билесиңер чоң империялар жок болуп, бирок ошо албыздактан баштап Кыргыз деген кичинекей эл, аз эл жоголбой, жоюлбай, кошулбай эч кимге ушул күнгө чейин сакталып калгандын негизги укуштуудай сапаты эмнеде? Бүткүл дүйнөсүндөгү окуучулар азыр таңданып атышат. Себеби биздин ошо атабыздан калган улуу салттарыбызда, конституциядан күчтүү салттарыбызда, каадаларыбызда, наркыбызда биз ошол нарк салт менен жашап келдик. Ошол нарк салттардын төртөөн атап коеюн. Биздин чет элде жүргөн жаштарыбыз сиздер аткарып жүрөсүздөр, бирок негизинен көңүлгө албайсыздар. Ошолордун бири кайрымдуулук, экинчиси соопчулук, үчүнчүсү тилөө, мына түлөө. Кайрымдуулукту кылып атасыңар, абдан жакшы кылып атасыңар. Соопчулукту кылып атасыңар. Башка ушунчалык көптөгөн биздин ата-бабалардын салтын өзүңөр ошол өзүңөрдүн пейилиңер менен, ата-бабанын калган ошол түшүнүктөр менен ошону жасап келатасыңар. Биз жаштарга ошого ыраазыбыз. 70% жаш жүрөсүңөр. Биздин ушу салттарыбызды, каадаларыбызды биздин асакалдарыбыз кылымдан кылымга, буундан буунга өткөрүп келген. Ошон үчүн айтып коет Кыргызда. Калыс сөздү айтпаса, барганда не пайда? Акылды асат айтпаса, асакалда не пайда дейт.
Бұл менің сөз емес, бұл атамыздан қалған сөз. Аталарымыз айтқан, жаман құрсақ қайерде болсын тояды. Көрдіңіздер ме? Жаман құрсақ қайерде болсын тояды шындығында. Егер де біз жастарға ақыл айтпасақ, насихат айтпасақ, біз төрге жашамаймыз. Мына мен 70-ке шықтым, қанша шағым Құдай біледі. Бірақ бізден кейінгі буын ертеңіне келіп қалады. Ертең бәйбіше боласыздар, ертең ақсақал боласыздар. Айта тұрған сөз болуш керек. Ошон үчүн элди айтат, аксакалы бар элдин ырысы бар деп. Биз ырыстуу элбиз. Биз сыймыктанышыбыз керек ошого. Дагы сиздерге айта турган насаат, кыргызда сөз бар. Улууга урмат, кичүүгө сый деген. Бирок биздин азыркы мезгилдеги аксакалдарыбыз мени сыйлаш керек, кичүүлөр деп демешишет. Жок, андай эмес. Биринчи кичүүлөр сыйлашыбыз керек. Кичүүлөр сыйлаганда кичүүлөр бизди улуу адамдар сыйлап атат да анан бизге урмат кылат. Бүгүн акын насаат айтары деп келдик. Азыр башында айтты акын насаат. Бир аз айтып коелу. Эгер биз айтпасак ким айтат анда? Ошон үчүн ушул биздин атабыздан калган улуу салттарыбызды кадырлайлы балдар, бири-бирибизди урматтайлы, бир жаш болсо дагы, бир күн болсо дагы улууңарды сыйлагыла. Ошон үчүн айтып коет, угун сен айтам. Oğlum sen ol, gereken sağaytam geldim sen ol da. Бұл Kırgız'ın sözü. Uşul айтып atkandım bardığına, uşul sizlerge жаштарға тийиштүү. Дагы жол уюштуруучуларга, улан элим, бардığыңыздарга чоң ыраазычылык аксакалдардын атынан ар дайым ушундай жакшылыктын, Кыргыздын улуу салттарын ушундай жерде жарыялап жүрө бергиле. Рахмат. Ассаламу алейкум, жагымат. Мына бүгүн жогоруда айткандай катнашуу жакшы күн болуп атат. Себеби илгертен калган ата салтыбызды улап, биздин жаш жигиттер, уулдарыбыз, балдарыбыз, инелерибиз ушундай жакшы нерсе уюштуруп атат. Түлөө кылыштын дагы көп себептери бар экен да. Себеби Кудайдан тилеш керек экен, Алладан тилеш керек экен, жакшылыктарды тилеш керек экен. Ошондо гана кабыл болот дейт. Ал эми ушу уюштуруучу тобуна мен чоң ыраазычылык билдирем биздин атыбыздан. Ушу иштериңерде ийгилик болсун. Ар дайым ушу каалаган максатыңар, ойлогон ойлоруңар Алла Таалам кабыл кылсын. Дайыма ушу элдин башын ийиптирип, улуунун айтканын угуп, элдин башын бириктирип, ушундай ар дайым ушу жакшылыктарды сүйлөгүлөр. Канча жакшылык кылсаңар, сооктор силерге тийсин. Алла Таалам силердин жолуңарды ачык кылсын. Ошол жерде отургандардын баардыгыңыздарга ошо ийгилик болсун, тынччылык болсун. Себеби жакын эле өзүңөр уктуңуздар Кыргызстанда кичине кызык болуп кетти. Жакшы, ошону дагы ойлоп, ушу балдар ошого бата тилеп, дуалап деп баарыбызды чогултуп, чоң рахмат уюштуруу тобуна. Рахмат балдар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү түлөөнүн жагынан уюштургандарына чоң рахмат айтамын. Мен айтып кетейин дегеним өтүп кеткен биздин арабызда жүргөндөр бар экен, ошолорду эстеп, ошолорго Куран окутуп дегендейчи. Ошондой болуп аттыр, ошолорго чоң рахмат. Анан бул жерден эми Кыргызстаныбыз оңолсун, ушул багыл. Жакшылыкта жүрөлү, баарыбыз тең ынтымактуу бололу, самыйларына ден соолук болсун. Рахмат. Урматтуу мекендештер, туугандар, ассаламу алейкум. Ошо бүгүн баарыңыздарга элчиликтин атынан, жеке өзүмдүн атыман бүгүнкү түлөөнү Кудай тамакты уюштуруп аткан биздин жарандарга, өзгөчө Жалал Абад коомунун активисттерине чоң ыраазычылык билдирем. Ошо бүгүн тилек кылган тилектерибиз орундалып, жыл жаңы башталып атат. Ушул кирип келген жыл баарыбыз үчүн ийгиликтүү жыл болсун. Мамлекетибизде, элибизде тынччылык болсун. Ошо ар дайым баарыбыз жүзүбүз жарык болуп, аман эсен жүрөйүк, кырсыктан тышкары болуп. Ошо чоң рахмат бүгүнкү уюштуруучуларга дайым жолу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.
уюштурган жигиттердин күчүнө күч кошулсун. Ошол жерде отургандар баарыңарга Аллах Таалам ден соолук берсин, өмүрүңөр узун болсун, тапканыңар берекелүү болсун. Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эй Байтуллах, кандай сулуусуң, кандай жакшысың, кандай бийиксиң. Бирок менин мусулмандын көңүлү өйдөрөп турат" деп. Айланайындар, бири-бириңерди сыйлап, тала жерде жүрөсүңөр, урматтап, ушундай жакшы таштакандарга чакырышып, уюштурлар көп болгон болсун. Субханаллаху валхамдулиллахи ва ла илляха илlallah ва ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Рахмат. Бисмиллах, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва жамаат. Албетте Аллах Таала хамд санар мактулук болсун. Алхамдулиллахи аллази ата'амана ва сaqana ва ja'alana minal muslimin. Biz mo musulmandарды тоюндурган, кичиндирген, кийиндирген, mo musulman болуп жараткан Аллах тебарик ва таала хамд санар мактулук болсун. Мына ушул кандай бир жакшы бир ниеттер менен келип, дастарханда таам татып, эхсандардан, ошо түрүлөрдөн таам татып, өткөндөрдү, маркумдарды эстеп, өткөндөрдү, маркумдарды эстеп, Кур'ан тилаваттарды, дуаларды кылышты Алла бардык насип роза эйлесин. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жакшы бир хадистер бар экен да. Мына ушул хадиске көңүл буруп койсоңуздар. Бул хадис ушундай хадис. Анна Абу Жар разияллаху анхудан ушундай хадис келет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям үч түрдүү дуаны Аллах Таала айткан экен, түздөн түз кабыл кылат деп. Ортодо эч кандай периштесиз, эч кандай пардасыз Алла түздөн түз кабыл кылат. Үч түрдүү дуа бар. Мына ушул нерсеге көңүл бурсаңыздар. Ата-энелер балдарына дуа берсе, Аллах Таала ушул дуаны түздөн түз кабыл кылат. Ортодо эч кандай шек болбойт. Намаздан кийин таза дене менен, таза кийим менен намазда отуруп, намаздан кийин саламдан кийин дуа кылсаңыз, ушуну Алла түздөн түз кабыл кылат экен. Үчүнчүсү жамааттын дуасын Алла түздөн түз кабыл кылат экен. Урматтуу жамаат, мына алхамдулиллах дуалардын эң бир кабыл боло турган жамаатыбыз менен дуа кылып турган үчүн дейт. Жамаатыбыз менен өткөн маркумдарды эстеп, Кур'ан тилаваттарды кылып дуа кыла турган мына ушул убагыбыз келет. Эгерде кимдерди ушу дуаларга шек күмөн болсо, ушу дуа кабыл кала экен, ушу дуа Кур'ан окулган аяттар жетпей кала экен деген үмүттө болсо, олордун ыймандан ажырап калышы болот. Ошон үчүн жүздөн жүз жүрөктөрүбүздү таза кылып, алаканды жайып дуа кылып, каракелерибиздин сөзүн угуп, ынтымак менен, биримдик менен ушул жерде отуруп баатыбыз бата кылайлы. Жамгыр менен жер көрүсө, бата менен эл көрөт дейт. Батаны көбүрөөк кылайлы, дуаны көбүрөөк кылайлы. Мына ушундай ар кандай окуяларды угуп атабыз, көрүп атабыз, көп нерселердин көбүсүн угуп атабыз. Жакшылык, жамандыкты айтпайынча жакшылык кайда дейт. Өткөндөрдү, маркумдарды эстемейинче биздин келечегибиз, тарых келечегибиз бар нерсени ушу дуа менен, жакшы Кур'ан тилаваттар менен Аллах Таалага кайрылуу менен өзүбүздүн жашообузду түздөп алабыз. Жашоодон көп нерсени ушу сабак алабыз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мына ушул жерде уюштурушууларга дастархан жайып, Кур'ан тилават окууга чакырып, жамаатты барып машин киргизген, мына ушул жамаатты уюштурушууларга Аллах Таала сообуну эсепсиз берсин. Сообуну акыретке чейин барып чыгарсын. Ынтымак менен бирдикте болсо Аллах баардыгын насип кылсын. Мына ушул сөздү дамага сүйүн дамага берип. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мекендештер, биринчиден жүрөгүбүздү соктуруп, эки көзүбүздү көрсөтүп, жашоо өмүр берип жаткан жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Экинчиден эмне амалдарды кылсак бактылуу болобуз, кайсы амалдарды кылсак бактысыз болобуз, эмне кылсак адал болот, эмнени кылсак арам болот, жол жобосун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Үчүнчүдөн пендесинин кылган жакшылыгына шүгүр кыла албаган, жараткандын жакшылыгына шүгүр кыла албайт дегендей, азыркы учурда Москва шаарында 4 адамдын башын бириктириш өзү кыйын нерсе. Бирок бүгүнкү күндө Москвада улуу кичүү дебей
аксакалдарыбызды, агаларыбызды, инилерибизди, досторубуздун башын бириктирип, апаларыбыздын, эжелерибиздин, карындашдарыбыздын башын бириктирип, жараткан Алладан үмүт кылып, кече көрдүңүздөр, бардыгыңыздар белгилүү, Алла сактаган болсун, бул алым Аллахтын колунда. Дагы бир көрсөттү. Жерди бир ситкенде эмне болду? Буну эч ким токтото албайт, эгер Алла токтотпогон болсочу. Ошон үчүн биз бир гана ата-бабаларыбыз мусулман болуп келгендиги анык, алар алакайын жайып, тагдырын чечип келген ата-бабалардын урпактарыбыз. Ошол жолдо жолдоп, бүгүнкү күндө мына ошол тилек кылып, түлөө кылып, жан кудайы деп коет элекпиз мурун мындай нерселер. Ушу жан кудайы кылып кан чыгарып, мекендештерибизге, мамлекетибизге, бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн мекендештерибизге жакшылык тилеп, окуган Курандарыбыз, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Өтүп кеткен аксакалдарыбыз, аталарыбыз, ата-бабаларыбыз кабырлары нурдуу болсун деген ниет тилектер кылып жаткан мына ушул башында турган мына улан инибиздин жанында жүргөн сонунбек мына аксакалыбыз, коштоп жүргөндөрдүн Алла Таала кызматтарын Алла Таала кабыл кылган болсун. Мен бир эки ооз бир аяттан, бир хадистен сөз айтайын. Учур экен. Алла Таала Куранда иннамал муъминуна ихва. Албетте иман келтиргендер улар бир тууган деди. Биз бүгүн мына жерде бир атанын балдарындай болуп, бир тууган болуп, ал дастуркондо ушу жакшы тилектеш болуп жаткан ушу түлөөгө жакшы ниетибиз менен, жакшы тилегибиз менен келдик. Эркектердин баардыгы имандуу болсо, эже карындаштарыбыз кор болбойт, ушуну билейик. Эгер эже карындаштарыбызда аял затында иман бар болсо, эркектерибиз кор болбойт. Мына ушул нерсени билейик. Өмүрүбүздүн өткүчөктү алган жарыбыз. Ата-бабаларыбыз айтат, биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дейт. Ошол ак жоолук болгон байлыгыбыздын өмүр бою бактылуу болуп жашашыбыз үчүн дагы Аллахтын сөзү, пайгамбарыбыздын сүннөтү экен, нике экен. Эгерде бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсок, эч нерсеси жок келгенбиз, эч нерсеси жок кетебиз, ак капинге оролуп, жакасы жок, чөнтөгү жок, жеңи жок, ак капинге оролуп кетет экенбиз. Демек, ал да Куран менен, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен экен. Эгер өтүп кеткен аталарыбызга, ата-бабаларыбызга, өтүп кеткен бир туугандарыбызга жакшылык кылайын десеңиз, бу дүйнөдө сиз ким болбоңуз, канча акча таппаңыз, бизнесмен болосуз, окуучу болосузбу, акчаңыздан же бриллиантыңыздан же акчаңыздан жөнөтө албайт экенсиз. Аллахтын берген сөзүн окуп, ошолордун арбагын ыраазы кылат экенбиз. Бул да Куран экен, бул да пайгамбардын сүннөтү экен. Демек, айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, келиңиздер. Эгерде адамдын жашоосунда Аллахтын улуктугу жүрөгүндө болбосо, жашоосунда пайгамбардын көрсөткөн сүннөтү болбосо, ким айткан, ата-энеңди урмат кылбасаң, Аллах сенден нааразы болот деп. Энеңдин ыраазылыгын таппасаң, бейиш сага важип болбойт деп ким айткан? Биздин динибиз айткан, урматтуу мекендештер. Ошого качан кимдин жашоосунда иман бар, кимдин жашоосунда дин бар, ким Аллахтын улуктугун жүрөгүнө алып келе алат, ал эч кимдин көңүлүн, жүрөгүн оорутпайт. Себеби ал Алладан коркот. Эгер ушул сыфат болбосо, ал адамда текебирлик болот, бөлүнүүчүлүк болот, трайбалисттик оору менен ооруй берет. Сен ал жактан, сен бул жактан деп. Ата-бабаларыбыз кыйын эл болгон, кеңге кең дүйнө деген, ички дүйнөбүздү кең кылсак, Аллахтын кең дүйнөсү кең болуп жашайбыз. Эгерде ички дүйнөбүз тар боло турган болсо, Аллах Таала канча кең кылып жаратса да, бул алам сен үчүн тар дүйнө болуп өтүп кете берет. Жараткан Аллах Таала ушундай тар дүйнө болуп калыштан Алла сактаган болсун. Бардыгыбызга аманчылык, тынчтык, берекет, файыз берсин. Ушул жакшы ниетте, жакшы тилекте кылынып аткан хайр-ихсандар, түлөө, кан чыгарып кылган садакалар Аллах Таала ушу балаларды кетиришке себепчи болсун. Жараткан Аллахым бардыгыбыз жакшы ниетте, жакшы тилекте келдик. Улуу кичүү болуп келген кадамыңыздар Аллах Таала жакшылыктар жазган болсун. Чындыгында кырсык кашкабактын ортосунда качан, кантип, каягынан келип калат билбейт экенбиз. Ошон үчүн биз секунд сайын Алла дешибиз керек экенбиз. Ата-бабаларыбыз Алла деген балам ач калбайсың, Кудай деген балам кур калбайсың деп бекерден айтпаптыр. Бардыгыбыз Алла Таала Алла дешке, Кудай дешке насип кылган болсун. Тапкандарыбыз, көргөн уул кыздарыбыздын урматтарын, кызматтарын көрүштү Алла насип кылган болсун. Гүлүп жайнап, жадырап жайнап мекенибизге барышты Алла Таала насип кылган болсун. Бүт тала түздө мекендештерибизге аманчылык, тынчтык берген болсун. Мына ушул жерде урматтап келген мына элчиликтен консул, ген консулстводан келип отурат.
жана ушуну колдогон аксакалдарыбыз келип отурат, апаларыбыз, эжелерибиз келип отурат. Аллах Таала бардыгыбызга аманчылык, тынчтык, ден соолугуңуздарга саламатчылыкты болушуңузга насип кылып, жадырап жайнап, жакшылыктын үстүндө көрүшүп жүрө беришти Аллах насип кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанatan ва қина азабан-нар. Аллахумма салли ала саййидина ва набийина Мухаммад ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Аллаху акбар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө Москва шаарында Мурас кафесинде кыргыздардын башын бириктирип 2024-жыл кыргыз элибиз үчүн, жерибиз үчүн аманчылыктын, тынччылыктын жылы болсун деп түлөө өткөрүп жатышат. Ушу уюштуруучу тобуна чоң ыраазычылык. Элибиз аман болсун, алыс жерде жүргөн бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Жерибиз тынч болсун. Ушул бүгүнкү түлөө кабыл болсун. Уюштуруучу тобуна дагы бир чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн жеке өзүмдүн атымдан жана ошондой эле миграция өкүлчүлүктүн жааматынын атынан. Мына бүгүнкү күндө деген аябай жакшы маанай менен башталып отурат. Ушул биздин ата бабаларыбызды эскерүү, өткөндөрдүн арбайларын эскерүү болуп уюштуруптур. Биздин уюштуруучуларга терең ыраазычылык билгизебиз. Биздин элибизде өзү бата менен көгөрөсүң дейт. Ушундай биздин өтүп кеткен маркумдарды эскерүү дайыма бизде ушундай жакшы маанайда өтүп турса, дайыма жакшы болот. Ушу мамлекетибиз өнүксүн. Россияда жүргөн, алыс жакта жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз аман болсун. Ошол уюштуруучуларга дагы бир жолу аялдар кеңешинин атынан ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн жалпы Москвада жашап иштеп жүргөн элчиликтен тартып, элчилик, миграция, диаспоралар, ар кандай коомдук уюм жетекчилери, бизнесмендер, карапайым мигранттар, жалпы бүгүн Улан Кошматов, Жалал Абад коомунун төрагасынын жааматы биргеликте уюштуруп жаткан түлөөгө келип отурабыз. Бул түлөө Москвадагы жалпы элдин башын бириктирүү менен биргеликте Кыргызстанда дүйнө жүзүндө жаман апаттардан Аллахым алдын ала сактоо максатында тиленип, Куран окутуп жатышат. Мекендештер, урматтуу ушу чет жерде жүргөн жердештерибиз, бүгүн мына биздин жигит балдарыбыз, жигиттерибиз бар болсун, биригишип ушундай жакшы Кудай тамак беришип, мусулманчылыктан бир парзын аткарышып, Кудайдан суранышып, өткөн кеткендерге дуа кылышып, ошондой эле Кудайдан тиленишип, ушу жамандыктар оолак жүрсүн, алыс жерде жүрөбүз, сак жүрөлү деп ушуларды уюштурушуптур. Ушуларга иштерине ийгилик. Анан мына Бурул чечем айткандай, бүгүнкү мына жана эшиктин алдында күтүп турдук. Ар бир жамааттан элдер келишти. Ар бир диаспоралык уюмдардын мүчөлөрү, жетекчилери келишти. Мамлекеттик органдардын сотрудниктери келишти. Бул деген кыргыз ушундайда бириккендигинин бир жакшы белгиси, жышаны. Мына оң жакта аялдар, сол жакта эркектер отурушат. Ушу аял эркектерибиз бири-бирине сый урматы менен болсун, жаштар, карылары сый урматыбыз менен болсун. Анан бөлүнбөй, жарылбай ушу бөлөк жерде жүргөнүбүздө бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиз менен ушундай жакшы дасторкондордун үстүндө чогуу бирге болойлу. Уюштуруучуларга дагы бир жолу терең ыраазычылык. Кыргыз элинин биримдигин караңыздар. Элибиздин биримдигин караңыздар. Мына 300дөй биздин бир туугандар ушул жерге чогулуп, түлөө өткөрүп жаткандыгы бул аябай чындыгында кубанарлык иш да. Караңыздарчы. Бардык ынтымактыкта, биримдикте, ар дайым ушундай биримдикте, бөлүнүп жарылбастан, биримдикте бир ушундай биригип жүрө берели. Караңыздар. Тааныган, тааныбаган бири-бири менен отуруп, чай ичип, сүйлөшүп караңыздар. Таанышып дегендей мына. Аксакалдардын атынан, жалпы сиздердин атыңыздардан бүгүн мына бизди башыбызды кошуп, ушул жерде дасторкон уюштуруп, кан чыгарып дегендей 300ге жакын киши болду го дейм мен бул жыл боюнча. Эл отурган, уюштурган Улан мырза баш болгон биздин эр заман жигиттерибизге ыраазычылык айтып, рахмат айтып, сиздердин атыңыздардан, аксакалдардын атынан биздин сыймыгыбыз ак калпак ийгизип коюуга уруксат этиңиздер. Анда Улан мырза, сиз колдоочуларыңызды, өзүңүздүн жигиттериңизди, эр азаматтарыңыздарды чакырып койсоңуз бирден деп. Москвадагы 3-4 жыл болуп калды. Биз кичине бир балдар топтолуп, ушу ар бир областтан топтолуп, ушу жаман жакшыга катышып, жетим жесирге жардам берип, ушундай Кудай тамак өткөзөт деп
ушундай иштерге аралашып жүрөбүз. Андан бүгүн балдардын жумуштан бошогула келди. Алыс жакында бишиде жүргөндөр бар, анча биз келбей калдык. Бакыт мырза келиңиз. Аксакалдар башайык. Жөн, менде калпак бар, балдар жетпей калат, жетпей калат. Жетпей калат. Рахмат. Бакыт, аксакал, соны кел. Азамат. Анас, талант, жигит, ким бар да? Елчек, бұл балдар кішіне тартын жарақты кішіне. Қашты оны. Жигит басын, келе, бас. Қалпаңар жете бекенсің. Кел, басын дезесің. İşte belek varken iyi kolay mı? Жетеби mi kalpak? Ол olsa biz берейік. Өзіңіз де қалпағын шешіп көрсеңіз. Daha bir balağız geledi azıcık. Aramızda bir özbek balağız var. Bilirsin de. Paşa. Algan tepkisiniz he? Gelin şu жерде şu ballardan sazı. Batır kolabı novon uyuşturan ballardan Marsel var alacaklar bir şeyde. Abdurrahman var. Aksakallara gelin. Yemerek. Geliniz. Şu uyuşturucu ballara bir batak bir koyun. Abdurrahman, Marsel var. Daha kim gelip aldı? Medel var. Fayzullah Paşa kaldı. Şu ballara bacal bir batak bir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve salatu aleyhi sayyidina Muhammed ve Allah'ın Muhammed. Oğmin emesi. Buna şu bağırımızın başımızda biriktirip Yaşlılıktın şişarı olsun, жаздың күнінде ондай түлек өткөріп, біздің барымыз başımızda biriktirip отырған, ұшы ұйыштырған, ұшы жерде қызмат қылған, бұдан үйіміз баштаған менелер маған Алла Тағала мен айтайын дегенім, Алла Тағала сізге ұзын өмір берсін, ішіңден сорық берсін, үй білемін, туған күніңе, елі жұртыңарға аман болып, ұшында жұртыңарға еліңерге қызмат қылып жүрөйүн. Алла Тағалам қандай тілек, қандай мақсатты сан қолдасын. Амин. Амин. Hurmatlı cemaat. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî yed'amena ve sakana ve cealena minel muslimin. Biz mo'min musulmandardı toyundurgan, içindirgen, kiyindirgen, mo'min musulman kılıp jaratkan. Allah Taala hamd sana urmakta olmasın. Amin. Şu kılıngan hayri ihsan tölelerdi. Dasturxonun metindeki nazi nimetlerdi. Okulgan iyi Kur'an tilavatlardı. Okulgan şu dua icabatlardan acirlerini, soğuklarını ötken markum atı atalgan Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu gün ötken markumların ruhu rahmatlarına bahşedildik. Allah Teala jatkan jerin jayluğu toprağın torpağısın. Allah Teala öz rahmatına öz borkeligini alsın. Allah Tebarek ve Teala Firdevs cennetlerinde miras olurdan olsun. Allah Teala ötken marhum ata babalarımız şu jarık dünyada Allah için başını secdeye koygan bolsa, Allah'ın yolunda rahim kılıp jardam görsetken bolsa, akıl nasihat aytıp artından ballarını tarbiyalagan bolsa, Allah Teala artından жақсы çoğ жақсы işlerdi, hizmetlerdi kılıp ötken insanlar bolsa, Allah Teala ошол кылган мейниттерини жакшылыгы менен жаннаттан орун ата эткин. О жаратуучу ырайымдуу жана мейримдүү Аллахым. Allah Teala биажал өлүмдөн сактасын. Бөөдө кырсыктардан сактасын. Асмандан, жерден, судан, оттон келген бале афааттардан Allah өзү сактасын. Allahu Tebarek ve Teala aragандай оору кырсык илеттерден Allah өзү сактасын. Allah Teala Mına şunday kör albas, işitar, bakır adamların, insanların çamanlıklarından saklasın. Şeytanın azgılıklarından saklasın. Allah Teala bali bardık afatlardan Allah özü saklasın. Fanazata zulümete la ilahe illallah inti kuntum minel zalimin ve la hiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin bir rahmetke rahimin.
Kur'an okulat Hurmatlı mekendeşler, Kur'an okulup dua olacakta kişine bir tınçlıkla sakla versenizler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Ecretkan Allah'ım rayımlı meyrimli uzatsın Allah'ım senin rahmatından ümit kılıp uşul jerde bekendeşlerimiz Ulu olan Kur'an'dan bulgan sözlerde ötüp ketken ata babalarımızın Adam aleyhissalamdan tartıp bugünkü günge çeyinki ötüp ketken ata babalarımızın bir tuğanlarımızın kabırlarını Allah'ım nurdu kılgın. Jana şu Moskva şahrında mekendeşlerinde emgegi menen, mehneti menen tanılıp, kadir barkka ие bolgan ötüp ketken atalarımızga, ağalarımızga, inilerimizge, ejelerimizge Allah Taala kabırlarını nurdu kılgın. Oroz ata, Abbasхан aksakalımızga, Maksat, Mamatcan, Saken, Arzıpul, Talan, Uriyat ejebizge, Kuvanычбек, Mederbek, İsacan, Arslan, Belek, Asıl, jana Salima, jana atı atalgan, jana atı atalbay kalgan ağalarımızdan, inilerimizden, eje karındaşlarımızdan Allah Taala kabırlarını nurdu kılgın, ahiretlerin beyiş kılgın, kalganlarımız Allah'ım amançılık, tınçlık, salamançılıkta ata kılgın. Allahumma navir kulubana bil Kur'an. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. Hurmatlı mekendeşler, bir iki minut turup turasыздар мына ушул кызмат кылгандардан, ушуну uyuşturgandарды колдогондордон, колдоп келгендерден Аллах Таала разы болгон болсун. Кылган кызматыңыздардын берекеттеринен Аллах Таала жүрөгүңүзгө ыйман берсин.
Жашооңуздарга дин берсин. Үй бүлөңүздарга Аллахым бактылуулуктарды берсин. Ойлогон ой ниеттилик максатыңыздар Аллахым жеткизген болсун. Бөөдө кырсыктан, асмандан, жерден, суудан, көзгө көрүнбө келген бала апаттардан Аллахым өз сактаган болсун. Жараткан Аллахым жаман көздөрдөн, суук сөздөрдөн сактаган болсун. Дегел Аллах Таала ааламга тынчтык, ааламдардын ичине Кыргызстаныбызга, бөтөн жерде жүргөн мекендештерибизге Аллахым аманчылык берген болсун. Ынтымакчылык, берекет берген болсун. Амин. Аллаху акбар. Анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп Чорнойдон базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.